сиздердин кол чаңыңыздар менен ортого чакырайын. Кичинекей шахматчы жигиттер Качкынбаев, Усман жана Сезбеков уланды чакырамын ортого. Мыкалалы колчап. Сен мыктысың. Мыктысың. Сен мыктысың. Мыктысың. О, досторум, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Жакшы. О, силердин галстугуңар да шахмат. Ботинкасы дагы шахмат экен. Окуш сонун жигиттер турбайсыңар силер? Кандайсыңар? Кандай келип калдыңар? Жакшыбы? Маанай сонун. Негизи шахматчылар көп сүйлөбөйт дейт. Силер кандайсыңар? Жакшы. Көп эле сүйлөйсүңөрбү? Бир күндө канча сөздөн сүйлөп атасыңар? Көп эле. Улан кай жактан келдиң? Бишкектен. Бишкектен. Усман сенчи? Таластан. Таластан. О, мына сага батыр жигит келип калган турбайбы Таластан? Кандай келдиңер? Жакшыбы? Таластан эмне кылып атасың, Усман? Таластан шахмат ойноп, грамоталарды алып отам. Грамоталарды, ой азамат. Сен эмне болуп шахматка өтүп кеттиң? Байкемдер шахмат ойноп жүргөн, мен да кызыгып ойногум келген. Аны атам айткан, мага да үйрөткүчү деп. Атам үйрөткөн, ошо кызыгып кеткем. Канча жаштан баштадың? 4. 4 жаштан баштадыңбы? Дагы эмне кыласыңар шахматтан башка? Андан башка күрөшкө да кызыгам. Күрөшкө ошо дейм да, эми талаштыктар кантип эле күрөшсүз болсун дейм. Өзүңөрдөн улуу адамдарды утуп жүрөсүңөрбү шахматтан? Эң улуу ким, канча жашта утту? Эң биринчи атамды. Атаңдан баштапсың да биринчи? Азамат. Дагы? Байкемди уткан. Шахмат каяктан чыккан оюн? Индиядан. Индиядан? Улан, сен айтып бересиңби? Кантип чыгып калган бул шахмат оюну? 2000 жыл мурун Индияда шахматты дыйхан ойлоп тапкан. 2000 жыл мурунбу? Андан кийин достору менен ойноп жүргөндө хан көрүп калыптыр. Анан хан кызыгып үйрөнүптүр. Анан айткан, только хандар ойнойт деп. 64 клетканын будай толтуруп бер дейткен. Анан хан будай саганда жетип алат экен. Бул акылдуулардын ойноп турбады. Анан Англияга үйрөнүп туруп, Европага тараткан. Мына сага, демек силер хандын оюнун ойногон акылдуу жигиттер турбайсыңарбы, Анан мектепке бара элексиңер? Мен баргам. Сен бардыңбы? 6 жаштан элеби? Таласта 6 жаштан окутуп атабы? Жок. Сасык булаң айылынан окуйм да. Айылдан. Ошол жактан азыр 0 классты бүттүм. 0 класс, куттуктайм. Кут болсун. Медаль бергиле, медаль. Улан, сенчи? 0 класска бардың, барган жоксуңбу? Барган жоксуңбу? 0 жок эле, сен дароо эле 5 класска отургузабыз. Болобу? 5ке отургузабы же 6габы? Силер акылдуу жигитсиңер да, силер деген. 5ке отурасыңбы? Чалып коеюнбу? Алло, саламатсызбы? Улан менин жанымда отурат. 5 класска аласыңарбы? Жок, бул кыйын ойнойт экен да шахматты. Ооба. Жакшы. Өзү мыкты экен, күчтүү дагы экен да. Күчүн көргөзсөң, күчү. Күчү дагы чоң экен да. 5 класска аласыңарбы? 5 кайсы класс? 5 А класска барам дейт. Канчанчы партага отурасың? Биринчиге же артынабы? Биринчи. Биринчи партага отурам дейт. Биринчи партага, ооба. Аяна, Айсулу, Аяна деген кыз менен отурасың же Айсулу дегенби? Айсулу. Айсулу менен отурам дейт. Биринчиге, Макул, жазып коюңуздар. Мейли. Болду, Айсулу менен отурасың. Балдар, келгиле ырдайбыз. Ажармар барым чыдарма заранып, муканың ырдады побуша, ланып ойнасаган колугун кыскалгаттай буралып, күнгөчкө созулуп, көкү коп сабып, сабып. Вай, баракелди. Кана, Усман, мына Усман келтирет азыр, кана, Усман. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Канча бир туугансыңар?
Улан, 9 9 бир туугандын канчанчысы? күчсү. Кичүүсү, Охо, сон 9 бир тууганга кол чаап коелучу мына. Усман, Айтам 4 бир тууган. 4 бир туугансың. Канчанчысы? 3-сү. Үчүнчүсүңбү? Ой азамат. Кимдер келди бул жака? Чоң апам, апчем, досторум. Таластан келген эми коноктор менен сүйлөшөлү, Усман. Ким менен сүйлөшөйүн? Апаң мененби, энең мененби, ким менен? Чоң апам менен Чоң апаң менен. Аты ким чоң апаңдын? Гүлжамал. Гүлжамал, Гүлжамал эже, саламатсыздарбы? Таластан кош келдиңиздер. Саламатчылык, кош келдик. Аман эсен жакшы келип алдыңыздарбы? Кудайга шүгүр, жакшы келдик. Сонун экен. Сонун. Үйдө ким шахмат ойнойт? Үйдө атасы ойнойт, апчелер ойнойт, байкелер ойнойт. Менин балдарымдын баардыгы ойношот. Сонун, эң сонун. Чоң рахмат. Биз кубанычтабыз сиздердин ушул студияга келип турганыңызга. Чоң рахмат. Рахмат, сиздерге да рахмат. Улан, ким менен сүйлөшөйүн? Атам менен Атаң менен, Аты ким? Сиязбек. Сезбек. Сонун. Сезбек мырза, саламатсыздар. Кош келдиңиздер. Саламатсыңарбы, Самат, кандайсыңар? Саламатчылык. Бизде баары жакшы, буюрса өзүңүз көрүп тургандай. Сезбек мырза, улан болгону 6 жашта экен. Ушул 6 жашка чейинки жетишкен ийгиликтери кандай болду? Кыргызстан биринчилигинде өз курагында 3-орунду ээлеген. Ай барекен. Андан сырткары бул Бишкек шаарында өткөрүлгөн, Бишкектин биринчилигинин чемпиону болгон көптөгөн клубтар аралык турнирлердин дайыма жеңүүчүсү болуп жүрөт. Чоң рахмат. Жигиттер, эми кызыктуу таймаш сахнада башталат. Сахнага чыгалы, Мен костюмду чечейин. Костюмду чечкенде мен өтө кооптумун да. Шахматтан, күрөштөн баарын утуп салам да. Жүргүлө сахнага чыгалы. Кана. Достор, мен азыр жигиттер менен күч сынашканга даяр эмес экенмин, себеби булардын жеңиштерин угуп алып мен ойногум келбей калды. Ошондуктан биз азыр бул жака биздин эки жигит менен тең тайлаша турган Кыргызстандын эң алгачкы чемпиону Маматов Дайыр агайды чакырганбыз. Ошондой эле Кыргызстандын 4 жолку чемпиону Төлөгөн Тегин Семетей мырза дагы келип отурат. Мынакей. Биздин оюнчуларыбыз даяр, анда Усман менен Улан экөө биздин чемпиондор менен күч сынашмакчы. Ийгилик каалап коелук. Блиц оюну башталды. Жакшы. Жолду ачтым Усманга. Жакшы. Шах берип койдуңбу? Берет мен азыр бор элеймин ушундай. Улан жакшы ойнап атат негизи. Бүт фигураларды чыгарып, атакканан баарды атат. Пешка нападение болду. Эмне кылыш керек? Билбей калдым. Эмне кылыш керек? Мынакей агайдын айласын кетире баштады. Ооба. Усман, урматтуу достор, Кыргызстандын эң алгачкы чемпиону жана Кыргызстандын 4 жолку чемпиону менен биздин долбоорубуздагы болгону 6 жаштагы Усман менен Улан экөө азыр тең тайлашып, агайлардын айласын кетирип бир сыйра тердетип аткан кездери. Мен да нападенияга кеттим. Качыш керек. Тора качтын. Атын качырып кетти Усман. Усман чабуул кылып атат азыр. Эки атын тең алып коюптур агайдын. Усман, ничияга даярсыңбы? Макулсуң, макул эмессиң ничияга? Жок. Атын көрүң жаман. Макул эмес.
ферзимди жейин деп атат. Ушундай кичинекей балдар менен ойноп көргөнсүзбү? Көргөм, окуучуларым бар. Окуучулар менен, Негизи деген шахматтан жакшы ойнош үчүн күчтүү шахматист менен ойнош керек да. Окусаң деле бул деген чоң пайда да, чоң сабак. Мисалы эмнелерин үйрөнүп алышы мүмкүн? Балким чабуулду үйрөнөбү же коргонууну? Дебютту үйрөнөт, шахматта кандай башташ керек, биринчи жүрүштөрдү, стратегияны үйрөнөт, кандай планды түзүндүрүш керек. Мына пешка. Пешка алынды. Алынды. Эми бул пешкасы опасный болуп кетти да, азыр ферзге жөнөйт. Анда ийгилик сиздерге. Жакшы, кызык оюн жүрүп атыптыр. Бул жакы эмне болуп атат болду экен, Усман? Акыбал кандай? Кичине тердеп баратпырсың. Жакшы элеби баары? Агай. Азыр менде жакшыраак абал менде. Агай, сиздики абалыңыз жакшыраакпы, э? Ооба. Усман, тең чыгууга даярсыңбы? Макул. Мынакей, достор, бул жакта Улан Кыргызстандын 4 жолку чемпиону менен ойноп, тең чыгуу болду. Кол чаап коюңуздар. Тең чыгуу. Бул жерде болсо, Усмандын абалы бир аз Молодец, азаматсың. оорураак болуп турат. Бирок ошентсе да тең чыкпайм деп атат, же жеңем, же болбосо жеңилем деп атат. Таластык мындай эр жүрөктүгүн көрсөтүп аткан кез азыр. Акыркы 10 секунд убактыбыз калды, жыйынтыктагыла. Шах. Шах. Усман азыр жеңилгиси келбей атат. Шахматтын таштары катуу коюлуп аткан кездери азыр мынакей. Караңыздар, оюн абдан кызып турган кези. Мынакей. Болду ничья. Ничья ба? Ничья болуп калды, э? Да. Тең чыгып болуп калды. Кандай ойнойт экен Усман өзү негизи? Жакшы, эксперт жакшы билет. Активдүү ойноп атат, жакшы. Баракелди, кол чабуулар болсун. Мынакей достор, азыр эки жакта тең чыгуу болду. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн. 6 жаштагы балдар Кыргызстандын чемпиондору менен ат салышып турган кези. Азыр эми оюндун кийинки туру болмокчу. Бул чоң шахмат болот. Команда болуп, мындай топ менен эки тарап бөлүнүп, биргеликте ойношот. Урматтуу достор, мынакей кызыктын бардыгысы алдыда. Кол чабуулар менен блиц оюнун баштадык. 3 мүнөт убакыт беребиз. Азыр Уландын командасы баштайт. Же. Молодец. YouTube. Мынакей бир пешканы илип кетишти. Османдын командасы. Не кыласың? Алтынчы эми деп атат. Жүрүш сиздерде. Эми балдар өздөрү ойлонгончолук жүрүп көрүшпөйбү, э? Аха. Турабы?
Рассуждение сделаем. 30 секунд убакыт калды. Достор, кол чабуулар болсун. Биздин убактыбыз 3 мүнөт берилген убактыбыз соңуна келип жетти. Тең чыгуу болдубу, кандай болду? Ооба, тең болду. Тең чыгуу болду, э? Ооба. Кол чаап койгула, достор. Бул эмне? Слон. Слон, э? Ага. Булчу? Усман? Ферзь. Ферзь? Бул шахматтагы бул кандай? Эң башкы? Экинчиси. Экинчиси, мунун орду кандай? Бул. Экинчи орунда турат, э? Биринчичи? Биринчи бул. Биринчи ушул, э? Король. Демек бул король эң акыркылардан болуп калат экен да, э? Корольду башында жедирип жибербеш керек, э? Жүрүштөрү кандай болот? Негизгилерин? Мындай түз жүрөт. Түз жүрөт. Мындай кыйшак жүрөт. Артка жүрөт, бияка жүрөт. Мындай жүрөт. Сонун. Пешкаларчы? Пешкалар түз мындай жүрөт алар. Мындай, анан мындай. Түз эле, э? Эң сонун. Пил кандай жүрөт? Пил. Пилдин жүрүшү. Бул кыйгач жүрөт экен да, э? Мынакей достор, көрүүчүлөр, бизде ушундай өзгөчө жана кызыктуу оюн болду. Албетте мыктылардын мыктысы Улан жана Усманга биз сен мыктысың долбоорунун атынан, президентибиздин атынан делектерди тапшырууга даярбыз. Ортого алып чыгып берип коюңуздар. Жөн баштык сага Усман, Улан. Ошондой эле силердин дүйнө таанымыңарды кеңейтүү максатында дагы бир сонун ушундай китептерди тапшырабыз долбоорубуздун атынан. Сен мыктысыңдын ушундай сонун сүрөтү түшүрүлгөн планшетти тапшырабыз. Келиңиздер, агайлар, сиздер болсо балдарга кубок тапшырып берип коюңуздар. Сиздердей чемпион болсун, балдардын жолу шыдыр болсун, Кыргызстанды чет жакка тааныткан шахмат боюнча дүйнө чемпиондору болсун. Биздин чемпиондордун атынан кубок тапшырып коелук. Аны эмесе, кол чабуулар! Кол чабуулар менен узатабыз. Агайлар, сиздерге дагы ыраазычылык айтабыз. Мынакей. Бул жак менен чыгып кетсеңиздер болот.